Hello everybody, welcome to channel one more time. Урматтуу угуучулар. Добрый день, дорогие слушатели. Это мы опять беседа за чаем. Тамак учурунда маек. Бүгүнкү темабыз тил менен ооруну жеңсе болобу? Ооруну жеңсе болобу? Кантип ойлойсуз, Роза? Ой, ойлонтпой туруп эле дароо эле бериесиң да, мартыз. Эми айта берели. Айта берели. Это ооруну жеңсе болот. Анткени мен орус тилинин мугалими болгондуктан ошо орус тили менен аныктаганга аракет кылып көрөйүн. Врач деген сөздөр этимологиясы врать деген сөздөн алыптыр да. Жалган айтуу, калп айтуу деген сөздөн алыптыр да. Анткени ошо врачтар деле илгери бир чөп чардан берип туруп, анан таттуу тилге салып, жакшы тилге салса, менимче оорун айыктырган го. Анан ошондон кийин аларды врачевать этип туруп, врачевать эткен сөздөн алып туруп, врать деген сөздөн алып туруп, врач деген атка конгон болуш керек деп ойлойм да мен. Анда мисалы тил оору деген эмне деген? Оору дайыма биологический нерсеби же башка нерсе да болушу мүмкүнбү? Көбүнчөсү бул биологический нерсе да. Кантип биз анда тил менен? Тил менен эми баягы бул тил ар нерсени эмнени айтпасаң ошол биз материализоваться этет дейбиз. Ошону кыргызча эмне дейт эле? Сөгүнүү. Жок, материализация деген эме материалдууга өткөрөбү? Жок, физика ишке ашуу, ишке ашуу. Анан ошону көп эле нерсени айтсаң, биз Кудайдан тилеген болуп атабыз дагы, бирок айтсаң ошол деген ишке ашып атпайбы? Анан кыргыздарда деле кандайсың десе, катты ооруп аткан адам деле жакшы дейт го. Жакшы дегенде ошентип күнгөн күнгө жакшы болуп барат эле, анан жакшы болуп калат. Бир нерсени бирөөгө бир нерсени 40 жыл айтсаң ошондой болуп калат деп айтып койдук го. Ооба. Жамасын десең, ал жаман болуп кетет экен. Жакшысын десең, жакшы болуп кетет экен. Эмечи, мисалы тил менен дегенде мисалы кандай тилди колдонобуз, кандай сөздөрдү колдонобуз, кайсы грамматика, кайсы сүйлөмдү колдонобуз? Или эмне деп коет эле, жай сүйлөм колдонушубуз керекпи же кандай нерсени колдонобуз? Негизи адамды мындай калыбына келтириш үчүн мен мисалы үчүн жай сүйлөм менен колдонот элем. Анткени илептүү сүйлөмдү айтсаң чочутуп аласың да, катты көп чоң эмоция менен айтсаң, аны чочутуп алышың мүмкүн. А суроо берсең, ал такалат да, ал уже тупик болуп калат да. Суроону берсең, ал өзү жооп бере албай ошондой акыбалда калат да. Мен ойлойм, жай сүйлөм менен жумшак, мээримдүү, жагымдуу сөз менен сүйлөсөң жеткиликтүү болот го деп ойлойм. Это и на русском языке, я думаю, так. Это повествовательное предложение, это повествуется о чем-либо. Просто так проповествовать мягко, нежно. Тогда, мне кажется, любая болезнь, не то что там любое дело, можно притворить это в дело. Ошо как раз на тил менен ооруну жеңсе болобу дейт да. Ошого негизги бир болуп өткөн бир окуя айтып берейин, кыскача кылыпчы. Бизде мусулмандар негизинен жылына бир жолу Меккеге барып сыйынып келет. Ошол сыңары түштүктөн, могу биз жактан түштүктөн. Ош Жалалабад Баткемин точно именно, по-моему, Жалалабадтыга болуш керек ошол киши. Аябай бир киши Меккеге барып жөө илгери алмалда жөө барчу экен. Ошондо кабыл алат дегенде ишенич болгонму, я не знаю. Но болгон окуяны айтып берчү да, бизде да как раз обед учетунда чай ичип отурганда. Ошол киши барат экен. Анан жетпей жөө ден соолугуна байланыштуу ооруп калат экен. Ооруп как раз бир жесир аялдын үйүнө туш болуп, ошонун эшигинин алдына жыгылып калат экен да. Ал жесир аялдын күйөөсү өтүп кеткен. 5 баласы бар экен, майда. Анан аларды тигини эптеп колтуктап алып келип, эми көчөдөгү эле мусафир. Тиги Аравиянын немесинде. Жетелек тигиге. Тага. Максатына жетелек, ушу жолдо бирок. Тиги аял алып келип, аны неме кылып, чай пай берип, кичине өзүнүн каалооуна келтирип, үйүнөн жай берип дегенде. Анан балдарын эшикке чыгып ойногула деп. Бир күн тиги киши өзүнө келбей эртеси келет экен да. Анан тиги жесир аялдын сандыгын ачып, аябай бир кымбат баалуу нерсени бекитет го обычно аял киши. Сандыктын ичинен чүрпөк дагы монтип бир эң кичинекей платочкага оролгон жолук кичинекей. Бир монча дан алып чыгып бериптир да. Анан сүйлөп берип атыптыр да. Жеңиз, эми аба жеңиз деп элечи. Я не знаю на каком языке, бирок бизге кыргызча айтып бериптир да. Анан
бул бейиштин мөмөсү, бул любой ооруга дары. Сиз ушуну жесеңиз сиз туруп кетесиз. Мындай дейт экен да. Анан берет экен, жейт экен. Биринчи жеп эле унчук калыптыр. Эртеси күнү дагы балдарын кетирип, алган жеген экен. Карап туруп уже тиги ошол сөзгө кичине тура калды да. Эртеси уже дагы жакшы болуп өзүнө келгенден кийин бул кайсы, бул бадам, биз жактагы бадам эмеспи дептир да. Бизде өсөт бул бадам. Жалал Абадта билесиздер да, бадам менен тиги бистен гени. Ошентсе тиги аял ооба бадам дептир да. Тиги ооруп жаткан кишинин бутун кучактап ийилиптир да тигичи. Мага Кудай өзү бул периштени жиберди. Бул бейишти биз жакта буну тепселеп эле жүрөт. Бизде токой бар десе бул бейиштен келген неме адам экен. Тигинин сөзүнө тиги киши туруп кетиптир да. Ошол эми мына жанагы сөздүн касиети укмуштар. Тилдин негизинде да эми сүйлөп тиги аял унчукпайлачы, мону жеңиз десе, может ал ушуну жесеңиз бул бардык ооруга жакшы деп ушундай жакшы сөздөр менен берди да. Ошосунан бекеринен айтпайт да, бир сөз өлтүрөт, бир сөз өстүрөт дейт да. Ошо жакшы деген бул жакшы да. Сен максат Америкада канча жыл жүрдүң? 5 жылдай жүрдүм. 5 жылдай, ал жакта дагы кандай америкалыктар да ооруп атканда кандайсың десең, жакшыбыз деп жооп береби же аларда башкача айтылабы бул сөздөр? Аларда мисалы көбүнчө айтса not bad, мындай орточо болсо not bad деп айтат да. Мындай жаман эмес, жакшы. Же кээ көбүнчө pretty good деп жакшы деп алар деле кээ айтып коет. Бирок көбүнчө кээ адамдан зависит этет да. Кээ өзүнүн ошол абалын айтат, ошол убактагы. Бирок кээ бар, мисалы өзүн жакшы өнүктүрүш үчүн, мисалы алар дагы ошого умтулат. Мисалы көбүнчө баягы сүйлөгөндө адамдарга мотивация берген кишилер болот. Алар айтат, кандай болсо, мисалы бирөө сенден сураса дейт, кандай болгонуңду айтпа дейт. Кандай болгоң келет, ошону айткын дейт да. Мисалы кандайсың сен, абдан жакшымын десе, мен жакшы болгум келет, ошондо жакшы болуп кетем дейт да. Анан күндөгүдөй жаман, эме деп айтсаңыз, ошол law of attraction деген бар да, баягы закон эме, тартылуу закону деген бар да. Сиз не деп сүйлөсөңүз, сиз ошондой нерсени тартасың дейт да. Мисалы күнүгө жаман деп өзү, мисалы жашоону жаман деп эме айта берсеңиз, анан сиз жаман нерселерди гана көрөсүз да. Бүгүн аябай жаман кыйналдым, сабак бердим, канча окуучу бар, аларга анда сиз жаман нерсени өзүңүзгө тарткан болосуз деп айтат да. Ошон үчүн мисалы кайсы нерсени кантип карасаңыз, мисалы тил менен кандайсың десе, абдан жакшы. Кыргыздарда ошондой жаман болсо деле эме болсо жакшы деп берет. Даже акчасы жок болсо деле мен эсимде бар, кичине бизде акчам жок деген нерсе уят нерсе болчу да. Неге дагы эле билбейм да. Мен акчам жок болчу мектепте окудум. Анан тайкем байкем келип туруп, акчаң барбы? Акча берейин, акчаң бар десе, бар деп кое берчүмүн да. Акчам жок болчу. Бирок акчам жок деген мага уят болчу да. Бирок башка элдерди карасак, аларда акчам жок, эмне дейт? Керек. Акча керек же акча жок эмне дейт? Эме дейт да, мисалы. I'm broke деген сөздөр. I'm broke да англис айтат, мисалы мен сыныкмын деген сөз, бирок бул идиома боюнча мен акчам жок деп ошону айтып берет да. Бизде кандай акча жок деп сиздердин поколениеңизде же? Эми биздин поколениябызда монтип акча жок деп айтыш уят эмес болчу. Анткени биз Совет мамлекетинин учурунда тарбияланып калдык. Барды бар, жокту жок деп эле. Бирок бул ооруп атканда кандай дегенде жакшы деген бул кыргыздын накта сөзү да. А орустар дагы антип айтпайт. Орустар дагы ооруп атса, мисалы үчүн жакшымын деп айтпайт да. Мен ушу көп эле кездешип атам, Москвада. Кандайсың десе, так, средняя, неплохо деп ушинтип айтышат да. А кыргыздарда бул жежур сөз да. Туурабы? Кандайсың десе, жакшы. Ооруп демере сүйлөлүп атсаң да кандай десең, жакшы балекетиң алай, жакшы деди. Ошо. Анткени бул жакшы дегенибиз шүгүр деген сөздүн түп нускасы. Бирок мындайча карасаңыз, бул бүт нерсе субъективный же. Жаман дагы мен үчүн жаман болот, жакшы дагы сиз үчүн жакшы болот да. Мисалы, любой состояние алсак, мен азыркы убакта кандаймын? Определенный эмен бар да, абалым бар деле. А мен ушул абал жакшы да деп айтсам туура, жаман десем да туура да. Ал менин көз карашым. Неге дегенде мен жакшы десем, мен менден жамандарга караганда жакшымын да. Мисалы бирөөнүн балким азыр эмеде больницада жатат, же бирөөнүн колу жок, буту жок, эме болот да. А меники абалым ага караганда жакшы. Ооруп атам, грипп мен мисалычы. А эгер мисалы жакшы адамга салышсам,
анда салыштырмалуу мен жаман болушу мүмкүн да. Ошон үчүн биз дайыма эгер эмени салыштырсак, өзүбүздөн мындай жаман абалдагы менен салыштырсак, биз дайыма жакшы болобуз. Жакшы десек туура. Эч ким айтат, жок, сен жакшы эмессиң деп айта албайт. Айта албайт. Субъективный, жакшы. Ошо сыяктуу. Демек, тил бул менен ооруну жеңсе болот да. Ооба, сөзсүз болот деп ойлойм. Көп кишилер деле баягы ишенсе өзүнөчү, сөз менен биз айтсак чын эле болот. Бул деген нерсе кээ бирде мындай болот да, кээ бирде адам өзүнү билбейт да, ооруп кетет. Бизге бүт нерсе булар кандай келечектеги нерселер билинбейт да. Эртең ооруп каламбы, эртең грипп боломун, болбойм билбейбиз да. Ошон үчүн билбеген үчүн буну айта албайбыз да. Бул эгер дайыма жаман болуп кетет деп, докторлор айтышы мүмкүн бул жаман болуп кетет деп. Бүгүн жаңылыктардан уктум, Америкада NBC деген канал бар, Today деген программасы менен жаңылыкта мындай болот. Бир киши ошо аябай эме алтын топтоптур. Алтын топтоптурдагы ошол айтып атат да, уже алтын топто уже рак менен эме болгон экен, диагноз болгон экен, бул алтынны бирөөгө бергиси келиптир. Баягы алтын издегендер болот го. Мексика Сити же Мексикага барып катыптыр, ошону издеп тапкан, ошо өзүнүкү болот дептир. Канча миллион долларлык алтындар да. Анан ошентип айткандан кийин уже элдер издешип атты, уже 3 жылдан бери издешип аттыр да. Азыр айтат, ал уже рак болбой калыптыр. Эмнеге? Мисалы жакшы нерсе кылды, неге уже ал диагноз чыгыптыр, ракты. Анан сурап атат, деги репортер сурап атат да. Ал уже жакшы болуп калганын билиптир, дагы эле ал бергиси келип атат экен акчасын дептир. Тиги картан киши дагы эле бергиси келип атыптыр да. Ошого эгер каалагандар болсо, көрдүңүз, бул оорууда балким ал жакшы бирөө жакшы ниет менен бирдемке айтты, уже ал айыгып кеткендир, билбейбиз да. Ошо тил менен, жакшы тил менен неде жыландын да уйнун чыгарат дейт го. Ийинен чыгарат. Ийинен чыгарат, ошо сыяктуу. Значит, тил менен ооруну жеңсе болот экен да. Анан бир нерсе айтайын, бул тил деп атабыз, мисалы кыргыз тили, орус тили, англис тили, биз бул жерде көбүнчө орус тили менен англис тили үйрөтөбүз го. Ошондо ошол тилдердин дагы колдонушу менен кантип ооруну жеңсе болот? Ошол тилдердин. Мисалы, мен кыргызча интонациям менен элдер менен сүйлөшсөм, ал башка маанеге келеби же алар ошондой эле түшүнөт? Сиз айтасыз го, большая дейсиз, большая. Жок, мындай сөздү сөзмө-сөз которгон туура эмес негизи. Сөзмө-сөз которсоң, таптакыр мааниси башка чыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан ар бир сөздүн өзүнүн ныгы, өзүнүн айтылышы, өзүнүн анткени манерасы дейинби, ушундай эме касиеттери бар да ар бир тилдин. Анан ошондуктан мисалы үчүн бир эле сөздү алалы, добрый день дегенди алалы. Добрый день болсо, ал кыргызча которгондо жумшак күнүң менен, ушундайбы, мээримдүү күнүң менен болуп калат да. А негизи кутмандуу күнүңүз менен деген ушундай да. Анан ошондуктан мен ойлойм, ар бир сөздү колдонгондо өзүнүн манерасы менен, өзүнүн эрежеси менен, анан өзүнүн нугу менен айтыш керек да. Ошондо таасирлүү болот го деп ойлойм. Жакшы анда. Анда орусча акыркы сөз айтып келиңиз, мисалы тил сүйлөп атасыз, кандай сөз айтсак элдерге жакшы болуп кетет? Доброе утро. Доброе утро. Добрый день. Добрый вечер. Как поживаете деген болобу? Как поживайте. Здравствуйте деген сөздүн өзүнүн эле терең мааниси бар. Өсүп кетиңиз, өнүп кетиңиз, ден соолукта болуңуз дегенди билдирет да. Здравствуйте деген. Анан эч унутпаш керек, спасибо деген сөздү айтканда, пожалуйста деген сөздөрдү, муну биз Асеевдин чыгармасын окусак, бул сыйкырдуу сөздөр деп айтат да, волшебные слова вот эти. Анан ошондуктан анда сөздөрдү туура тандашыбыз керек экен. Сөздөрдү туура тандашыбыз керек. Жакшы сөздөрдү. Баягы кыйынчылык мындай эмне деп коет, зордук менен жакшы нерсеге барылбайт дейт го. Анда дайыма жакшы сүйлөп, жакшы эме кылсак, элдердин ден соолугуна жакшы болот. Настроениеңиз жакшы болсо, анда кандай болот? Жакшы сүйлөйсүз, бүгүнкү күндү жакшы өткөрөбүз дегенде. Мен 2 күндөн бери жүрөгүм ооруп атты эле. Азыр келип студенттер карап кечээ ооруп аткандалар сезип калышканда, бүгүн баардыгы келишип эле жабалакташып, Розадышны, как у вас дела? Как со здоровьем? Доброе утро дешип, баардыгы көзүмдү караштыр, өзүмөн өзүм эле жакшы болуп калды. Действительно максатынан. Практикадан. Ооба, анан ойлоп атам, ушу жакшы сөз негизи жыланды ийинен чыгарат деген туура да. Туура. Чоң рахмат эже, пикирлериңиз үчүн. Эмки чай ичкенче, эмки тамак жегенче жашырыңыздар, угуучулар. Take it easy, bye bye.